Assalamu alaikum, кадырман теле көрүүчүлөр, урматтуу радио угармандар, Facebook колдонуучулар, Instagram колдонуучулар. Кайрадан сиздер менен Ислам жана биз теле радио долбоору жана анын алып баруучусу мен Турдуматтын уулу, урмат сиздердин кызматыңыздарда, Кудай буйрса 8ге чейин болом. Бүгүн биз дагы бир өтө сонун теманын үстүндө сүйлөшүү үчүн чогулганбыз. Ал эми бүгүнкү коногубуз пайгамбарыбыздын мураскору, мугалим, устаз, бардыгыбыз сыймыктанган, бардыгыбыз батасын алгыбыз келген устаздарыбыздын бири Аким Эргешев. Ассаламу алейкум устаз, кош келдиңиз. Алейкум ассалам ва рахматуллахи таала ва баракату. Кош болдук. Аллах разы болсун. Биздин ушул чакыруубузду эч мындай кайсыл бир ишке алмаштырбай ушул жака келесиз да. Ушундай бир минбарды колдонуп, баягы дават ишиңизге, биздин да дават ишибизге Аллах разы болсун деп тилек дуа кылабыз. Жана сөзсүз түрдө бүгүнкү сүйлөшө турган тема эл үчүн абдан мындай бир пайдалуу жана сооптуу болот деп тилек дуа кылып ниет кылабыз. Бүгүн биз Кудай буйрса майрамдоо деген темада сөз кылабыз. Анткени бизде бир кызыктай бир мындай эсептелген нерсе бар экен. Аны сиз менен эфирде сүйлөштүк устаз, эсиңизде болсо. Эгер Кыргызстандагы бардык майрамдарды чогултсак, баягы кызыл менен белгиленбеген майрамдар да бар да. Чогултсак 365тен көп экен деп сиз айткансыз, билесизби, эсиңиздеби? Ооба. Бул кандайдыр бир деңгээлде биздин экономикабызга да түздөн түз таасирин бере турган бир керексиз нерсе. Анткени бир киши бир күндө 5 сомдук иш кыла турган болсо, эми ар бир майрамда канча киши эс алып калат иш кылбай. Канчалык деңгээлде, мамлекеттик деңгээлде да артта кетип атабыз деген нерсени да айтып өттүңүз эле да. Кудай буйрса бунун да чечмеленүүсүн алдыда устаз айтып берет. Ал эми устаз, эң алгач сизге ушул эфирге киришердин алдын эл менен саламдашууңуз, киришүүңүз. Рахмат. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи роббил аламин. Ва акибату лил муттакин. Вассалату вассаламу ала расулина Мухаммадин ва ала алихи ва сахбихи ажмаин. Сөзүмдү ырайымдуу боорукер болгон Аллах Тааланын аты менен баштайм. Аллах Таалага мактоолорумду, алкоолорду айтам. Пайгамбарыбызга салаваттарды жолдойм. Андан соң мен мына ушул насихат радиосуна сиздерге терең ыраазычылык билдирем. Ошондой болгон минбар мүмкүнчүлүгүн түзүп, эл менен баарлашып калганга, эл менен жолугушуп калганга шарт түзүп берип атасыздар. Ошол эле учурда албетте бүгүнкү күндө биз Пайгамбар саллаллаху алейхи айтат, менден бир сөз болсо да жеткиргиле деп. Бүгүн биз сүйлөсөк, өзүбүздүн сөзүбүздү сүйлөбөйбүз, пайгамбардын сөзүн сүйлөйбүз. Эгер сүйлөсөк, Аллахтын сөзүн сүйлөйбүз. Биз өзүбүздүн сөзүбүздү, биздин тилибизди колдонушубуз мүмкүн, бирок сөз ошолордуку болот. Албетте бүгүн жакшы тема коюпсуз. Ошол жакшы теманын алдында жалпы элге Алла Тааланын саламын, тынчтыгын, берекесин каалап, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Аллах разы болсун. Анан бул майрамдоо же болбосо майрамдоо адеби деген нерсеге келгенде, бардык адам жыргалчылыкты сезүүнү каалайт да. Ал жеке өзү жана үй бүлөсү менен, же болбосо коом болуп. Бирок ошол жыргалчылык бүткөндөн кийин дейли, анын жүрөгүндө тынчсызданууну пайда кылбаш керек да, неги табиятында, туурабы? Бирок бизде ушундай майрамдар бар. Кичине эле жүрөгүндө иманы бар киши болгон болсо, сөзсүз кандайдыр бир майрамдан эртеси кыжаалат, кечиликтер болгонун бизге да айтып, турмушта көрүп жүрөбүз да. Айтайын дегеним, майрам бул өзү эмне? Майрам бул инсандын табиятына жараша адамзат тарыхында түптөлүп келаткан эле бир салтанат иш-чарасынын бир түрү. Бул майрам. Бирок бул бир гана адамзат өзү эле ойлоп тапкан нерсеби десек, жок, бул керек болсо 7 кабат асман менен 7 кабат жерди түптөгөн улуу жараткандан болгон буйруктардын дагы бири. Бул эмне үчүн мындай улуу жараткандагы байрамды буйрук кылып, мондай кылып байрамдагыла деп көңүл бурат десек, сиз айтып өткөндөй эле, белгилеп өткөндөй эле, адамдардын табиятында жашырылып калган бир орун болот экен, салтанат үчүн калтырылган. Эгер жыргалчылыкты эс алып, көңүлүн куунатып, кичине бир өзүн калыптандырып турбаса, адам жашоонун машакатынан, тиричилик көйгөйүнөн адам чөгүп кетет.
Ал чөккөндөн кийин кайгыга баткан адамды эртеңки күнү мына көк жашыл болгон кооз дүйнөнү дагы эмне анын көзүнө жакшы көрсөтө албай каласың. Анын тегереги баары карага айланып калат. Мына ошондуктан бул майрамды, салтанаттын өзүн бул биз инсандын, инсанияттын табиятындагы бар нерсе катары таанит шариятыбыз. И пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошого жараша, Алла тааланын өкүмүнө жараша бизге үммөткө деп эки чоң майрам алып келген. Муну биз тарыхтан жакшы билебиз. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Меккеден Мединага көчүп барган мезгилде Медине элиндеги бир жылдын ичинде эки майрамга чыгып алып туруп өздөрүнчө салтанат курганын көргөн. Силер бул эмне деген майрамыңар дегенде бизге адат болуп калган. Ата бабадан калган салт ушундай. Биз чыгабыз дагы ушинтип көңүл ачабыз дегенде Алла таала субхана ва таала силерди бул эки майрамыңардын ордуна андан да жакшыраак болгон эки майрам берди. Бири орозо айт болсо, экинчиси курман айт деп не кылган. Мына ушундай эки чоң майрам менен байландырып берген. Эмне үчүн дегенде бүгүнкү күндө биз көпчүлүк адамдарда дин таанып аткан, дин чөйрөсүнө кирип, дин менен мындайча айтканда кызыгып башкан адамдар да ислам мындайча айтканда бир кара бир кайсы десем маанайдын дини катары кабылдашат да. Салтанат куруу дегенди билбейбиз биз. Салтанат куруу дегенди көңүл ачуу дегенди түшүнбөйбүз. Бирок ошол эле учурда көңүл ачуу салтанат куруп жүргөндөрдүн өздөрү дагы бул жакта маданияты жок. Мындайча айтканда ошол динсиз же болсо дин негизинде эмес, өзүнчө бир түшүнүктөрдө, өзүнчө бир маданияттарда салтанат куруп аткандар дагы өзүнүн чегин билбейт. Майрамдоонун маданиятын билбейт. Ошондуктан биз кээде бул жака келген учурда бул жагынан барып жардан түшөбүз, бул жагына келген учурда бул жагынан жардан түшөбүз. Ошондуктан деги эле өзү салтанат куруу, кубануу, майрамдоо нерсе деген нерсе барбы десек, динде бар. Кандай деңгээлде десек, жеке түрдө, коомдук түрдө, керек болсо бардык коомчулуктардан, цивилизациялардан, бардык түзүмдөрдөн айырмаланып, ислам бардыгынан өзгөчөлөнүп бул дүйнөлүк майрам. Исламдагы эки майрам бул дүйнөлүк майрам. Ал чыгыштын башталышынан батыштын аягына чейин, тиги түндүгүнөн түштүгүнө чейин, жер шарынын 4 булуң бурчуна чейин бардык адамдар ошол күнү ошол майрам менен кылышат, салтанатташат. Бул биринчи өзгөчөлүк. Экинчи өзгөчөлүгү исламдагы болгон салтанат бул ошол чоң салтанаттар, чоң майрамдар булар өзү жөн эле майрам деп саналбайт. Анын түпкүрүндө чоң ибадат жатат. Сиз жана айтпадыңызбы, адамдар кайсы бир майрамды майрамдайт да анын эртеси кайгырат деп. Мусулмандар ошол майрамды майрамдайды, эртеси алар кубанат. Эмне үчүн дегенде алар жан дүйнөнүн майрамын тургузушту. Алар таңынан туруп келип, орозо айтта чөнтөгүндө акчасын келип туруп муктаждарга берет. Садака фитрди. Курман айтта келген учурда тапканын алып келип союп, анын этин муктаждын чөнтөгүнө, казанына салып берет. Мындан өткөн кубаныч барбы? Мындан өткөн салтанат барбы? Ал салтанат качан дегенде, салтанат эгерде ошол салтанат эртеси дагы сени кубантса, ошол салтанат. Бирок биз айтып аткан жанагы өздөрүнүн салтанатын кура албагандар кимдер дегенде, алар ошол чындап эле кайсы бир негизде өздөрүнө майрам курду эле алар. Өздөрүнө майрам салтанат тургузушту эле. Бирок ошол салтанатты да кантип салтанатты билбегендиктен эмнеге кирет? Арак ичүүгө кирет. Ар кандай укук тебелөөгө өтөт. Ар кандай күнөө иштерге кадам коюшат. Ар кандай ичкен, чычкан айтарлык ар кандай бул кылмыштын аркасынан түшөт да, эртеси кечке баш ооруйт. Эртеси эмес, ошол күнкү кылган иштер анын балким өмүр бою кылган жашоосундагы, мындайча айтканда, калган өмүрүндө калган бардык жашоосун кара ааламга айландырат. Эмнеге? Себеби дегенде, ошол күнкү ошол салтанат, ошол күнү майрам болчу, бирок ошол салтанатты майрамды эмнеге айландырды? Өмүр бою калган кайгыга айландырды. Значит, бул жерге келген учурда бул эмне болуп атат дегенде, бул кантип майрамы бар эле, бирок кантип майрамдагын билбеди эле, адашып кетти. Бул жактагы майрамы бар адамдар кантип майрамдаш керек дегенде, алар дагы өзүнүн майрамын майрамдоо келген учурда, жеке майрамдарга келген учурда чындап көңүл ачканды, чындап салтанат курганды, чындап маанай көтөргөндү билбейт. Качан болсоң эле, мисалы үчүн мусулмандарга келсең, бул дурус эмес, бул жакшы эмес, бул жакшы эмес, бул жакшы эмес, каткыр күлсөң дагы болбой кала турган деңгээлге түшүп каласың. Эмне үчүн күлгөнгө болбосун, сен салтанат болуп атасың. Бул жеке майрамдарыбыз бар. Мисалы үчүн айталык, чоң үммөткө таандык болгон, мусулмандарга таандык. 2 жыл ичиндеги эки чоң үммөттүк бул майрамдарды айттык. Бирок ошол ичиндеги
Үммөт эмнелерден кимдерден турат? Коомдордон турат. Кыргыз коомчулугу. Кыргыз коомчулугунун таандык майрамы бар. Айтайлык биздин өзүнүн эгемендүүлүгүбүздүн майрамы бар. Майрамыбыз бар, Айтайлык биздин өзүбүзгө таандык дагы мындай ак калпак күнү дегенди белгилешти, мисалы үчүн да. Бизге, улутка, коомго таандык. Бул шариятка кандай деңгээлде Буга каршы келбейт шарият. шариятка каршы Такыр шарият каршы келбейт буга. бирок Ошол эле учурда, мисалы үчүн айтайлык, бул эми биз биринчи үммөттүк шариятты айттык, салтанатты айттык. салтанат. Андан кийин коомдук салтанаттарды айтабыз. Андан кийин жеке салтанатка келелик. Жеке салтанат келген учурда айталык, сиздин жеке, анан сиздин үй бүлөңүзгө таандык майрамдар. Айталык, сиз үйлүү болдуңуз. Эл чакырасызбы? Ооба. Салтанат курасыз. Сүйүнөсүз. Сиз уулдуу болдуңуз. Эл чакырасызбы? Салтанат болот. Сиз кыз чыгардыңыз. Салтанатпы? Сиз уул үйлөдүңүз. Айталык, кайсы бир жумушка жетиштиңиз, же болбосо кайсы бир жакшы бир Кудай Таала бир жакшы бир неаматтарды берди. Эл менен бөлүшкүңүз келди. Эми мунун баарын кайгы менен өткөрүшүбүз керекпи? Жок. Булар баары салтанат болуш керек эле. Ушунун баары келгенден кийин жыйынтыгында чоң майрамдагы, үммөттүк майрамдагы, коомдук майрамдагы, улуттук майрамдагы, жеке майрамдагы баардыгы акыр түбүнө келген учурда эмнени көздөйт дегенде, эң акыр түбүнө келген учурда биз жогору жакта айткандай, адамдар ортосундагы болгон карым-катнашты бекемдөө менен ортосундагы болгон баягы маанайды көтөрүү, бири-бирине күч кайрат берүү, бири-бирине өзүнүн салтанатын бөлүшүү аркылуу бири-бирине жакын экендигин билдирүү. Жыйынтыгында ал кечээги өткөн жашоосундагы кайсы бир кайгылуу көз ирмемдерди унутуп, кертеги оор күндөрдү эстен чыгарып, анын эртеңки күnkү жашоосуна дагы бир жаңы баракты ачып, жагы алдыга карап жашоосун жаркын жашоосун улоону эмне кылат? Максат кылат. Салтанат деген өзү ошол. Андан кийинки бүгүнкү күндө акыркы мезгилде тилекке каршы ушул нерсе азайып баратат. Байкаларлык деңгээлде бул мисалы үчүн ошондой бир чоң салтанат күндөрү келген учурда дагы эч ким өзүнүн балдарын кошуп беришип барбай атат. Ошол мезгилде бизде илгерки биздин салтыбызда аталарды балдар ээрчичи эле, апаларды кыздар ээрчичи эле. Барып элчи болгон жерде отуруп алып, ошол жерде кантип сүйлөгөндү, көзүн кантип алып жүрүүнү, кантип бирөөгө сүйлөгөндү үйрөнөт эле адам балдарыбыз. Кантип отурганды, конокко барганда кантип отуруш керек, конок тоскондо кандай болуш керек деген маселелердин баардыгын бала ошол жерде ээрчип барып көрүп, ошол нерседен эмне кылыш керек эле? Үйрөнүш керек. Бүгүнкү күндө балдарыбыз баягы сөз бар, кыргыздан момолой деген. Биздин балдарыбыз, кыздарыбыз ошол нерсеге айланып калды. Кантип конок тосконду дагы билбейт, кантип конок узатканды дагы билбейт, кантип конокко барганды дагы билбейт, кантип конокто өзүн алып жүргөндү дагы билбейт. Конокто отурган мезгилде эл менен кантип сүйлөшкөндү да билбейт. Көрдүңүзбү? Карап көрсөк бир жагынан жөнөкөй конокко барып келе жөнөкөй процесс катары сезилет, бирок ошонун ичинде канча философия жатат, канча тарбия жатат, канча таалим жатат. Ушулардын баардыгын биз бүгүнкү күндө жакшы көңүл бурбагандыктан, ошол нерсеге маани бербегендиктен бул нерселердин баардыгын бир кайсы бир күндүн көйгөйү катары чогултуп баратабыз. Бир күн келет, ушул көйгөй бизге чыгат. Коомдук көйгөй катары. Ошондуктан биз айтабыз, кескен түрдө шариятта бүгүнкү күндө салтанат барбы десек бар. Салтанатты шарият тыюу салган эмес, тескерисинче салтанатты шарият колдойт. Адам көңүл ачыш керекпи деген, ачыш керек. Кандай ачыш керек дегенде, ошол шариаттын ичинде көрсөтүлгөндөй кылып ачыш керек. Кандай? Арамдын чегинен чыкпаган. Адалдын чегинен. Адалдык чекте. Эч кандай ичип жеген, аял менен эркектин журулушуп, камыр жумур болуп, биринин экинчисинин абийирине өткөн нерсеге жол берилбеш керек. Экинчисинин үчүндө анан жердеги болгон сөз менен, кыйбат менен, ушак менен адамдар алек болбош керек. Ал жерде адамдар кадимкидей сергек, таза, мындайча айтканда куунак, алар эмне кылыш керек? Күлүп, жайнап, көңүлүн ачып, черин жазып, өткөн кеткен менен иши кылса, мынау жогору жакта айтып өткөндөй эле, ар бирибизде бир гам болот. Ар бирибизде өзүнчө бир кайгы күндөр, кайгы көз ирмемдер өткөн. Ошондой бир машакат, кайгы көрбөсөңүз дагы кадимки күнүмдүк кайталанма жашоодон адамдар психологиясы чарчайт. Ошол чарчоону чечип салууда, алып салууда биринчи жардам эмне келет? Мына ошол салтанат келет. Мына ошондуктан шарият бул нерсеге эмне кылган? Уруксат берген. Салтанат кургула. Бирок салтанат кандай болсун? Эч качан жанагындай бир шариаттык көрсөтмөлөргө тескери келбеген болуш керек. Караңыз, бул учурда биз мусулман коомчулугу бүгүнкү күндө айрыкча биз мусулман коомчулугу кандай коомчулукпуз дегенде, бүгүнкү күндө биз өз динибизди
ну баягы коммунисттик режимдин коммунисттик айталык көз караштын 70-80 жылдык азап тозогунан кийин анан кайрадан эгемендүүлүккө келген учурда анан кайрадан тааный баштадык. Ал мезгилде бизде диний түшүнүктөр менен каада салт өзүнчө бир нукту таап, аралашкан эч ким түшүнбөгөн жолду таап, ал жерде эмне адал, эмне арам экендигин деле биз жакшы билбей калганбыз. Качан келип туруп диндеги болгон чыныгып туура принциптерди, туура нормаларды, туура чектерди таанып баштагандан кийин анан ортодон түшүнбөстүктөр пайда болгонун көрдүк. Алла ыраазы болсун, Алла рахмат кылсын, жаткан жерин жайлуу кылсын, чубак ажыкебиз Алла рахмат кылсын. Бул киши көп маселелерди мындайча айтканда жөнөкөй сөз менен түшүндүрүп, ошол баягы тырмак алган нерседен тартып шыпыргынын жөөлөгөнгө чейинки маселелерди жөнөкөй мындай жетик тил менен түшүндүрүп өтүп кетти. Мына ошол маселелер дагы диний эреже катары же диний бир мыйзам катары же болбосо көз караш катары биз кабылдап жүргөн адамдарыбыз болгонбуз да. Туура. Жалпы коомчулук жөнүндө айтып атам. Мына ошол учурда биз эмне кылышыбыз керек? Биз бүгүнкү күндө жаңы түптөлүп аткан мусулмандардын чөйрөсүбүз биз. Жаңыдан түптөлүп аткан мусулман чөйрөсүбүз. Биздин жашыбыз эми 30 жыл, 30 жашка чыктык. Эгерде бир кишини 30 жашка чейин тарбияласаңыз, жалгыз кишинин тарбиясы 30 жылга келген учурда араң адам кылышыңыз мүмкүн. Бирок бир чоң үммөттүчү дегенде кыргыз элиндей болгон бир чоң коомду муну үчүн балким 60 жыл, балким 70 жыл, балким 100 жыл талап кылынат. Бул нерсеге аша чаап, шашылып барып тигиндей, мындай деген эмнелерге кайсы бир маселелерге келген учурда бир айталык шашкалактык, мындайча айтканда бир шашкандын жолдорун издегендин ордуна биз бүгүнкү күндө адамдардын ошол салтанатын, ошол талабына альтернатива беришибиз керек. Биз жогору жакта айттык, адамдар салтанат курабыз деп атат. Хорошо, салтанат кургусу келсе, ошого биз кандай салтанат куруунун бир жолун үйрөтө алдыкпы? Көрсөтө алдыкпы? Эгерде көрсөтө алсак, анда биз ошол нерсени жакшы дагы адамдардын акылы кабыл алат жакшыны. Жаманды акыл ошол нерсени эмне кылат? Жок, болбойт экен. Мен көрдүм, мен тойдум мында, андан көрө мунусу жакшы экен деп эмне кылып кабыл алат. Эгерде мен ошону көрсөтө албасам, ал ошол өзү эски жасаган жашап жүрө берет. Аллах разы болсун устаз, мындай кылалы. Бизде азыр шам убактысына атайын убакыт берилет. Буюрса шам окугандан кийин сөзсүз түрдө ушул сөзүңүздү ушул жерден ары улаганга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Урматтуу радио угармандар, телекөрүүчүлөр, Facebook колдонуучулар, буюрса азыр шам окуйбуз. Андан кийин ушул майрамдуу адеби, салтанат куруу тартиби жөнүндө шарияттагы нормаларды устазыбыз айтып берет. Андыктан биз менен кайра чогултуруп эфирдин аягына чейин күзөтүңүз, анткени баягы бул да бир мүмкүнчүлүк, күнөөгө барып калбашыңыздын алдын алуу бул баягы сабагы. Андыктан баардыгыбыз ушул сабактан пайда алганды ниет кылып, буюрса бир 10 мүнөт аралыкта шам окуйбуз, андан кийин жолугабыз. Мээримдүү жана ырайымдуу Аллахтын аты менен баштайбыз. Жана сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга Аллахтын саламын жана салаваттарын жолдойбуз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, кадырман радио угармандар, сиздер кайрадан Ислам жана биз телерадио долбоорун күзөтүүдөсүздөр. Буюрса биз бүгүн майрамдоо адеби жөнүндө сөз кылуудабыз. Андыктан баарыбызга белгилүү, кыргызда эмне көп? Майрам көп. Бирок биз ошол майрамдоодон дагы сооп табууну үйрөнүү үчүн ошону кантип майрамдайбыз жана сообун алабыз. Ошол нерсени бүгүн устазыбыз менен сүйлөшүп жатабыз. Андыктан сиздер дагы ушул жакшы нерселерден пайда алып калсын деген ниетте биздин эфирди көрүүгө чакырабыз. Ал эми бизге WhatsApp аркылуу суроолоруңуздарды жолдосоңуздар болот. Ал 0705 96 94 41 номерлери. 0705 96 94 41. Ал эми студиябыздын коногу диний ишмер, биздин устазыбыз, пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын мураскору Аким Эргешев. Дагы бир жолу ассалам алейкум устаз, намазыңыз кабыл болсун. Рахмат, бирге болсун. Дегенде биз шам намазына чейин биз коомубузга туура майрамдоону үйрөтө алдыкпы деген жерге келдик эле. Эми ошол жерден кайра сөз оозуңузда. Алла разы болсун. Бисмиллахир рахманир рахим.
Чындап бүгүнкү күндө биз айттык, биздин коомчулук дин менен жашап баштаганда болгондо дагы мындай жөн гана дин эркиндигинин аркасында, Дине. дин мыйзамынын эмес, дин жарыясынан эмес, чындап келгенде ислам өзү 11-кылымда караханиттердин расмий дини болуп жашаган ушул жерде. Ошол мезгилдеги болгон ата бабаларыбыз мындайча айтканда мамлекеттик мыйзам деңгээлинде дин тутуп жашашкан. Ал мезгилде ошол дин үчүн каражат бөлүнгөн, дин үчүн чара көрүлгөн, дин үчүн мектептер ачылган, дин үчүн окутуулар жүргүзүлгөн. Бүгүнкү күндө биз диний атайын мектептерге, диний медреселерге 16 жаштан кийин гана окута алабыз. Бул дагы көп нерсени айтып турат түшүнгөн кишиге. Биз бирок 1-класстан эмнени окутабыз? 1-класстан биз бийди үйрөттүк, музыканы үйрөттүк, англис тилин үйрөттүк, орус тилин үйрөттүк, деги койчу корей тилин үйрөтүп атабыз, коньки тепкенди үйрөтүп атабыз, каратени үйрөттүк, иши кылса күрөштү үйрөттүк, плаванияны үйрөттүк, гимнастиканы үйрөттүк. Иши кылса үйрөтпөгөн эчтеке калган жок. Анан качан уже 16-га 18-ге чыгып, уже өзүнүн бир багытын таап, өзүнчө бир дүйнө көз карашына ээ болгондон кийин анан бул жакта дин деген бар эле. Да бир карап койсоң деген бир ишти кылып атабыз. Муну менен биз жакын арада мындай баягы динде көрсөтүлгөн иштерди анык аткарган, ошо менен жашай алган, ошондой менен бир түптөлгөн адамдарды көрөбүз деп биз Куру кыялданбай эле. куру кыялга барбашыбыз керек. Андан көрө биз бүгүнкү күндө биз мындайча айтканда бир тууганча бир кеңешибизди бири-бирибизге айтып, бири-бирибиздин кеңешибизди кабыл алышыбыз керек. Ал эмне дегенде мына ушул майрамдоо келген ушундай көйгөйлөрдү биз айттык. Көйгөй бул жагында дагы бар, бул жагында дагы бар. Анын ортого келген ушунда мына 30 жылдык жашообузда биз эмне көрүнгөндүн баары майрам деселе майрам кылып алып алдык. Баягы Хэллоуин деген майрамда майрам деп кадимкидей расмий кылып, кадимки мектептерибизди ачып берип, кадимкидей мектептеги жаш биздин муунга ошол нерсени сиңирип аракет кылып атабыз да, бирок карап көрөлүкчү мына башка мамлекеттерди. Мына мисалы үчүн Кореяны карап көрөлүк. Түндүк Кореяны карайлык. Не деген майрам кирет аяк? Жок. Түндүк Кореянын өзү ошол улутка таандык болгон гана майрам болуп, башкасы эчтеке ага зыян берген жок. Бүгүнкү күндө биздин балдар ошо Хэллоуинди майрамдабай калса, алар алдыга жылбай калабы эле? Же ойлонуусу начар болуп калабы эле? Жок, болгону биздин балдарыбызга бир аяктагы бир ужастан башка эч бир из калтырган жок алар. Мына ошого көптөгөн бизде эмнелер бар. Бирдемке деселе майрам эмеспи деген шылтоо менен эмне кылабыз? Баарын киргизип алдык. Майрам керек адамга, бирок башында биз айткандай эле майрам эгерде ошол адамды чындап эле анын адамдык түптөлүүсүнө эмне бир из калтырган, анын маданиятына, адеп аклагына, жүрүм турумуна, анын ден соолугуна, анын аң сезимине доо кетирбей турган салтанат. Ошол салтанат. Динибизде айтылат, сен кайсыл күн сенин үчүн майрам десе, кайсыл күндү күнөөкөрчүлүксүз кечирсең ошол күн майрам дейт го. Бирок ачыныгы майрам күнөөкөрчүлүксүз өткөн болсочу, бул чоң ибадат. Чоң ибадат. Ошондуктан биз бүгүнкү күндө элибизди эмнеге чакырат элек? Ар бир ишти тутаардын алдында биз мындай бир сара эсеп салып, анан бир таразалап, анан күнгөй тескейин карап туруп, анан кийин майрамдоого өткөн болсок, бул киши өзүнө биринчи пайда кылмак, анан элге пайда кылмак, анан улутка, анан мамлекетке пайда кылмак. Анан четинен алып анан майрам деп эле анан барчы кандай ошо илимге, билимге келген учурда ошентип алып калсак. Ошо светтик билиминде эле, диний билиминде эле ушул керек экен, ушул окуш керек экен, ушул тафсирди окуш керек экен, ушул хадисти окуш керек экен деп эле тандабай эле окуп калганыбыздачы биз жакшы билип болот элек. Бир майрамдоого келген учурда эч нерсени биз эмне кылбайбыз? Бир тескеп, бир сорттобойбуз да. Баарын четинен майрамдаганды жакшы көрөбүз. Окууга келген учурда бул светтик, бул диний, бул молдонуку, бул чолдонуку, анан бөлүп баштайбыз. Молда эмнени айтат элге? Эл, сен жакшы болсоң эле деп ошону гана айтат да. Ошол салтанат курууга келген учурдагы диндик көрсөтмөлөр эмне деген ушу эл силерге жакшы болсун деген гана көрсөтмөнү берет. Ошондуктан биз бүгүнкү күндөгү салтанаттарга келген учурда биз салтанаттар өзү бир канча түргө бөлүнөт. Биз жогору жакта айткандай эле. Бул айталык диний майрамдар бар, бул айталык коомдук майрамдар бар, анан бул улуттук майрамдар бар, анан кийин
тарыхый майрамдар бар. Ар майрамдар мезгилге байланат, убакытка байланат дегендей да. Мм. Анан жеке майрамдар бар. Ал той, тамаша, үйлөнүү, жайгашуу, ушундай анан кээ анан жеке майрамдар анан ийгилиги, утугу, жеңиши дегендей. Ушундай майрамдарга келгенден кийин биз эми биз анан бул нерсени мындай бир биздин дүнүйө ахиретибиздин пайдасына келген учурдагы салмагына карашыбыз керек. Менин дүйнөмө да ахиретиме пайда алып келе турганы кайсыл? Мм. Эгерде мага дүйнөмө гана пайда алып келип, ахиретиме пайдасыз болгон болсо, мындан алыс болгонум жакшы. Менин дүйнөмө пайда алып келип, ахиретимди биротоло күйгүзүп сала турганым болсо, таптакыр алыс болушум керек. А эгерде дүйнөмө дагы ахиретиме да пайда алып келе турган болсо, бул нерсени майрамдашым керек. Анан устоз бизде илгертен ушул суроо негизи кандай деңгээлде жооп берилип келип атат, бирок ошентсе дагы биздин дагы бир көрөрманыбыз туулган күн тууралуу суроо бериптир. Туулган күндү майрам катары майрам кылып өткөрсө болобу деген суроо. Билесизби? Туулган күн сиз карыз болгон күн, майрамдырган күн эмес. Чынына келген учурда. Мен өзүм башыма өткөн бир окуяны айтып берейин. Мен 2001-жылы Дубайга бир алгачкы жолу сапарым болуп, Дубайга барып калып, анан Дубайды биринчи жолу көрүшүм. Анан Дубай билесиздер 6 чоң айтканда эмирликтен турат. Бардыгы бири экинчисинен алыс турат. Анан эң булардын административдик борбору катары Абу Даби эсептелет. Бирок мындай соода сатык, туристтерди кабыл алган борбору бул Дубай. Мен Дубайга бардым, Дубайга жакыныраак болгон Расыл Хайма деген Шарика деген шаарында бардым, Шаржага. Шаржага баргандан кийин Шаржадан дальше наркы Абу Дабиге барайын десем, ал жакта коомдук транспорт жүрбөйт. Ал жакта көпчүлүгү эле мына жеке машиналар менен жүрүшөт. Жеке машина өтө көп болгондуктан таксилер дагы жетиштүү. Аларда бир гана ушул эң доступный транспорт, мындайча унаа бул такси болуп калган да. Анан мен такси алганга аргасыз болуп калдым. Такси алып туруп, анан Абу Дабиге барып, Абу Даби бир канча алысыраак турган шаар, ал жерге жеткирди. Анан ал жерден биринчи жерден баргандан экинчи жерге жеткирди. Ошентип жүрүп бир күндүк убактысын биз менен кетирди. Мен алдын ала менен макулдашып алайын десем, анан кийин сүйлөшөбүз деп койду. Ошону менен кечке чейин жүрүп, анан кечине келген учурда анан мен корктум. Эми бир очойгон акчаны айтсам, акча бере албай калсам, эми кайсы акыбалга калам деп акырында мени үйүмө жеткирип, мейманканага жеткенден кийин эми канча берем десем, эчтеке бербейсиң деди. Кантип эчтеке, мен керектик тасып чыкпайм десең, ал киши айтат, билесиң, мен бүгүн Кудай Таала ушул жарыкчылык алып келген күн ушул эле, ушул жаратканга болгон бир ыраазычылык, жакшы амал катары бүгүн ушул эми өзү таксист экен эле. Ушул күнүмдө бир Кудай Таала ыраазы болгон иш кылсам деп чыктым эле. Мына сага туш кылды Кудай Таалам, кечке чейин жүргөнүм Кудай үчүн болгондон соң менен бир жакшылык болсун, ыраазычылык болсун. Мен ушул оокат менен баламды багам, ушул оокат менен күн кечирем, ушул оокат менен мен жашоомду улайм. Ушул рызкы адалды, мындайча айтканда, адал рызкылуу оокатты ишке ылайыктуу кылып, ага жөндөн берип, ушунча иштеп калгандан шүгүрчүлүк катары мен сени бүгүн эмне кылдым, бекер ташып жүрдүм деп рахмат айтып кайра кеткен да. Мен айтам, мен ойлойм да, бүгүнкү күндө туулган күндө баягыдай бир балдарыбызга бир шан шөкөттүн, салтанаттын бир мындайча айтканда жөндөн асмандан түшүп калгандай болуп, аларды бир кыялларга бөлөп сала турган жолго өтүп алдык да, тилекке каршы. Бул туура эмес өзү. Бул туура эмес. Биздин динимизде туулган күн дегенде бул туулган күнүң сен карыз болгон күнүң. Кимге? Ата энеңе биринчи. Анан сени курчап турган чөйрөңө, сенин ошол өлкөңө. Караңыз да. Караң, мени атасы көрбөгөн, апасы көрбөгөн, бир мени түшүндө көрбөгөн араб мени керели кечке чейин ташып жүрүп, анан мен ушул кылган ишим мен сен үчүн Кудай Таалага мындай ыраазычылык катары эмне кылдым, кызмат кылып бердим. Колуман келген ушул деп. Ушул менин колуман келген, башка эч нерсе келбейт колумдан. Бирок ушул кылган ишим Кудай Тааланы эстеткен күнүмдө бир жакшылык амал катары кабыл болсо деп үмүт кылам дейт да. Бул эмне жөнүндө кабар берет дегенде, ушу биздин көрөрманыбызга болгон жооп да. Макул, мен салтанаттуу курдум, мен кубандым. Эмнесине кубанам, эмнесине? Мен эгерде бир жашка чыккан болсом, мен эмнесине кубанам, эгерде менин өмүрүмөн бир жаш кетип атса? Мен 30 жашты белгилеп алсам, менен 30 жаш өмүрүм кетти. Ошого салтанат куруп атам, Кытайды жеңип алгандай болуп. Эмнеге? Эмнеге мен кубанам? Менин өмүрүм мындай логикада туура келбейт да, сен өмүрүңдөн кемип атат, сен салтанат куруп атасың. Ура, менин өмүрүмдүн ушунчасы кетти деп. Кандай?
эмне деп түшүнсөк болот? Бул жөн гана бизге мындайча айтканда биз ошол катарда бизге кирип аткан майрамдардын бири катары бизге таанымал болгон майрамдардын түрү бир түрү ушул да. Сырттан келген. Бизде Кыргызда качан болгон эле ушундай майрам? Орустар келгенге чейин. Ачыгын айталык. Ооба, бирок чынында баягы Курманжан Эниткеевич же Манас эпосунда эч бир жерде белгилеп деген жер жок да. биздин мурас адабиятыбызда, биздин мындайча айтканда тарыхый бир колубузга жеткен маалыматтардын ичинде бирөөсүндө дагы ошол мен туулган күнүмдө деп туруп бирдемке сойгонун эмне кылган эмес, белгилеген эмес. Белгилегенде бир баягы кара аш тойлор өткөндөгү бир эскерилип өтөт. Ал дагы бизге аткарып кете турган бир көрсөтмө катары эмес, жөн эле болгон окуя катары чагылдырылат. Кара аш берилгендиги, өлгөндүгүнүн тою берилгендиги, же болбосо жөн үйлөнгөн мезгилиндеги болгон тойлорду белгилеп көрсөтүп өтүшкөн. Бирок эч качан туулган күн тууралуу эмне бизге эч кандай маалымат жеткен эмес. Бул эмне дегенде, бул дагы бизден сырттан келген маданияттын бир эмне калтырган изи. Биз ошол нерсени алып алдык дагы, эстафетаны. Мындай болуш керек деп биз эмне кылдык? Ошол барып бир шам үйлөтүп атканыбыз, тигиндей кылып атканыбыз, мындай кылып атканыбыз, биз балдарыбызга бир дасыккан, жетик тарбия беребиз десек, анда ал тарбияны биз башка бирөөнү туураган жол менен эмес, өзүбүзгө ылайыктуу болгон жол менен тарбиялашыбыз керек. Мына ошол учурда эртеңки күнү биздин өлкөнүн керегине жараган, улуттун керегине жараган, эртеңки биздин деги эле ушул адамзаттын керегине жараган адам ошондо түптөлөт. Анан мен баягы мурунку эфирде биз дават жөнүндө сүйлөштүк эле да. Анысы ошондо бир сөз болду эле, ушул жериңизге баягы кыпшып кетейин. Жамандык бул боюнда бар бир мындай эне сыяктуу дейт да, жамандык. Ал жамандыкты баштасаң эле анын балдары төрөлүп баштайт деп атпайбы? Айтайын деген баягы туулган күн өзү туура эмес, чынында шариятка да туура келбейт. Анын ичиндеги туулган күн өткөрүү процесстерин бүгүн көрүп атабыз. Эми карап туруп, шам өчүрүү бул ширкке кирет деп угуп калдым эле да. Ушул чынбы? Анан ширкти дагы бир айтып өтсөңүз. Анткени акыркы күндөрү жок, аны эми анчалык ширкке эми кыргыздар барбастыр. Эми бизге как адат катары бүгүнкү күндө аны туурап, анын аркасынан ээрчип эле аткарып атышат да. Бирок бүгүнкү күн Европанын өзүндө бул ал чындап эле ошолордун этикатындагы бар нерсе. Алар ошол нерсенин аркасынан бирдемкени үмүт этет. Бирок айтып болобойбу, кыргыздар ошол нерсеге жетпей калат деп. Албетте эле жетет. Аларды ашып кетет анданчы. Мына ошондуктан мына ушундай бир кооптуу маселелерден олак болгонубуз жакшы. Деги эле салтанат курууга келген учурда бүгүнкү күндө биздин элибиз караңгы азырга чейин. Азырга чейин караңгыбыз. Салтанатты туура жана сергек өз ордунда өткөрүүнү, өз ордунда уюштурууну биз билбейбиз. Кантип көңүл ачканды да билбейбиз. Көңүл ачуу десе эле арак шарап менен же болбосо күнөө иштер менен деп элестетишет. Баары чекесинен. Эч бир мындай 100 кишиден бирөө болушу мүмкүн. Кой андай болбойт. Аны мындай деле кылса болот го дегени бар. Бирок ошол бир кейиштүү деңгээлдеги адамдардын, кейиштүү сандагы кейиштүү сандагы адамдардын салтанат куруудагы маданияты бул оор да. Анан бул жакта дагы алдыда келип аткан Нооруз боюнча дагы суроо берип өттүр. Ушул нерсеге дагы бир түшүндүрмө берип өтсөңүз. Нооруз чынында мусулмандардын Нооруз эми буну биз алымдарыбыз айтып дагы келет. Буну кайталап да бүттүк. Буну биз эстерине гана салып өтөбүз. Алымдарыбыз айткандай бул нерсе. Алымдарыбыз эмне десе ошол. Андан башка сөз жок. Буга жол издеп убара болбой эле койгула. Экинчиден, биз тарыхый мындай түрк элдерине таандык майрам дейбиз. Жок, түрк элдеринин майрамы эмес бул. Тарыхта дагы түрк элдеринин майрамдары кошулбайт. Бул Персия элдеринин майрамы деген. Персиялыктардын тарыхтагы ордун билебиз, булар отпарастар болушкан. Бул отпарастыктан келген майрамдын бир түрү. Ал нерсени майрамдоо менен мен жогору жакта айттым. Ар бир салтанатты биз салмактап карайлык. Кайсы бир салтанат бар, анын дүйнөсүнө пайда берет, акыретине пайдасы жок болот. Бир майрам бар, дүйнөсүнө пайда берет, акыретине да пайда берет. Бир майрам бар, дүйнөсүнө пайда берет да акыретин таптар күйгүзүп салат. Мына ушундай маселе келген учурда биз эмне кылалык? Бул маселеге өтө кылдат мамиле туткарыбыз жакшы. Бардыгы келип эле илим алуу, исламды үйрөнүү жана ыйманды бекемдөөнүн баягы аракетине түшүүнү
түшүүгө мындай жол ачканын билип атабыз да. Илим алыш керек. Караңгылык бул илимсиздиктин белгиси да. ооба. М. Мен ошол көйгөйдү ошол жактан көрөм да. М. Биз өзүбүз көп нерсени окубай калдык дагы. Андан кийин ээрчип салтанат курганды, ээрчип жашоо курганды, ээрчип үй курганды эле үйрөнүп алдык да. Өзүбүз окуп мындай чыныгы адам жашоосундагы зарылчылык чеги кандай? Десем, жок. Бул маселеге менин күчүм жетпей атат да. Көйгөй каякта мен окуган эмесмин. Эгерде чындап эле ошол кыргыз жарандары, кыргыздар, Кыргыз Республикасынын ичинде жашаган бардык Кыргыз Республикасындагы улутуна карабай туруп, жок дегенде бир китеп ачканда, кайсы бир нерсени таанып иш тутканда, анда мынчалык оор көйгөйдү биз көрбөйт элек. Анан баягы билимсиздик же болбосо илимсиздик ушундай бир караңгы кандайдыр десем. Мусулмандар кандайдыр деңгээлде биз азыр менимче мусулмандар жөнүндө сүйлөшүп атсак керек да. Кыргызстандагы баягы айтып аткан, но майрамдап атат, бул майрамдап атат, бул ушул нерсени кылып атат деген менимче бүт эле мусулмандар азыр туулган күн жөнүндө суроо бергенде эле мусулман киши болсо керек да. Эми мектептин программасына 1-класстан баштап диний сабакты киргизүүнүн зарылчылыгы дагы бир ачылып атса керек дейм да бүгүнкү эфирден улам. Билесизби, диний билим дегенде көпчүлүк адамдардын акыркы 15 жыл, 20 жыл ичиндеги болгон саясат гана адамдарды сестентип койду. Чындап келген учурда диний сабат эмне дегенде, диний сабат менен коомдор жашаган, диний сабат менен үммөт жашап келе атат. 14 кылымдан бери. 14 кылымдан бери үммөт өзүнүн ошол диний сабаттуулуктун аркасынан канчалаган ачылыштарды, канчалаган ийгиликтерди жаратты. Диний сабаттуулук өзү түбүндө эмне жатат дегенде, адамды адам кылып түптөө эле. Башка эч нерсе жок ал жерде. Сен ал жерде 1000 жолу калсаң дагы бир автомат таппайсың. Ал жерден пушка таппайсың. Ал жерден адамдын акылын, населин буза турган эч нерсе чыкпайт ал жерден. Эгер аны издесең дагы атайлап, табайынчы десең дагы таба албайсың. Себеби дегенде ал жараткандан сунулган окуу болчу да. Аны бүгүнкү күндө келип алып салыштырып эле карап туруп, ошо исламдын өзүн келип туруп, тияктагы бир 5-6 чогулуп алган диндин деңгээли менен салыштырып, анан ошодон сестелип, ошодон коркуп, анан каяктагы бир артта калып кеткен элдердин жашоосу менен салыштырып, Афганистанга айланасыңар деп элди коркутуп, жыйынтыгында айтып эле кайра келип эле ошо көйгөйгө такалабыз. Элибиз окубайт да. Элибиз эле китепти ачып эле окуп эле ошол жердеги болгон нерседен таанып билсе, анда бул жакта канчасы кыйкырбасын, канчасы бакырбасын, итире берет эле, кербен жүрө берет эле. Көйгөй эмнеде биз кимди укушты да билбей калдык азыр. Мындай эле уга беребиз, мындай эле уга беребиз, мындай эле ала беребиз, мындай эле ала беребиз. Койчу, мен өзүм карайынчы дебейбиз. Мен өзүм окуйунчу. Эмне деген ошол жакта жазуу бар экен. Эмнелерди үйрөтөт экен ошол жерде. Эмнелерди айтат экен. Ошо айткандардын арасында ошол жаман дегенин таап калсам, мен ошону молдонун көзүнө апарып сайып көрсөтөйүн. Мага алып келип көрсөтсүн. Мен көрөйүн ошону. Ушул жериң жакпай атат, ушул жериң туура эмес экен десин. Анан кийин биз эмне кылалык? Анан айткан сөзүбүздү токтотолук. Болбойт экен. Мен айтканымда жаман барбыр турбайбы деп. Бирок ага чейин алар окусун да, эл окусун. Китеп ачсын. Аллах разы болсун. Анан бул жакта бул маселе көп туугандарыбыздын жүрөгүн өйтсө керек. Бир эле суроо берилиптир. Жаңы жылда 8-мартта айтор ушул сыяктуу майрамдарда мен өзүм майрам эмес экенин билем дейт, бирок туугандарды, ата энесин куттуктабай койсом, мага таарныша берет. Өзүм майрамдабай, бирок аларды майрам менен куттуктап койсом күнөөкөр болбоймунбу дейт да. Жок, эч кандай күнөөкөр болбойсуз. Себеби дегенде ал майрамдын өзүнүн баягы бизге мезгил аркылуу келип гана тийип калган жери болбосо, кайсы бир саясий, идеологиялык таасирлерден келип жетип калбаса, чындап келген учурда кыргыздарда андай майрам жок. Мен кыргыздар жөнүндө айтып атам да. Кыргыздардын майрамы жок. Мындайча айтканда, ата энеси мындай чынында баягы кечеги эле өткөн 8-март же андан мурунку болгон жаңы жылда чынында мындай туугандарды же ата энеңи куттуктабай койсоң, мындай чоочун катары кабыл алышып атты да. Кантип апаң куттуктаган жоксуң депчи. Ошондо жок дене куттуктап койсом боло береби дейт да. Билесизби, өзү динибиздин көрсөтмөсү боюнча ата эненин алдында баланын ар бир байланышы, ар бир анын ал жайын сурашы, ар бир анын зыярат кылып астынан өтүшү ата эне үчүн бул салтанат да.
атын ичүү салтанаттуу. Ошондуктан ал 8 март күнү 8 мартты максат кылып чалбасаңыз дагы, бирок ошол күнү сиздин адатыңызча чалып, адатыңыз. ата энеңиздин көңүлүн көтөрүп, аманчылыгыңыз мени сүйүндүрөт, силер барсаңар менин жашоом жарык деп койсоңуз, бул албетте эмне болот алардын көңүлүнө. Аллах ыраазы болсун. Кадырман теле көрүүчүлөр, урматтуу радио угармандар, биздин дагы убакыт аяна келип жетти. Бүгүнкү биздин уккан сабагыбыз сөзсүз түрдө баягы жашообузда, акыретибизде пайдасын берет деген чоң ишеничибиз, ниетибиз бар. Ал эми бүгүнкү эфирибиздин коногу биздин сүйүктүү устазыбыз, пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын баягы мураскерлеринин бири, аалымыбыз Аким Мергешев болду. Аллах ыраазы болсун устаз. Үй бүлөңүзгө аманчылык тилейбиз. Аман болуңуз, бакубат, күч кубаттуу болуңуз. Ал эми биздин убактыбыз аяна келип жеткенине байланыштуу кийинки жумадан Ислам жана биз теле долбоорунан жолукканга чейин деп калабыз. Ассаламу алейкум.